Тамактанган кезде суу ичсе болобу? Бирөөлөр тамактанган кезде суу ичсе болбойт дешет. Себеби суу ашказан ширесин суюлдат, семиртет. Ашказанга тамакты сиңирүүгө мүмкүндүк бербейт дешет. Булардын кайсынысы туура, кайсынысы калп? Ашказанда тамак менен суу кандай сиңет? Ашказан тамакты сиңирүү үчүн 4 сааттай убакыт керек. Ал эми суу ашказанда көп турбайт. 10 мүнөттөн кийин ал ичээге өтөт. Ушундайча жеген тамак ашказанда калып, суу андан ары кетет. Тактап айтканда, суу ашказандагы тамакка тоскоолдук кетирбейт. Суюктук кычкылды азайтпайт. Биздин организмибиз өтө татаал, бирок өз жолуна коюлган система. Эгер ашказан бир нерсени сиңире албастыгын сезсе, ал керектүү ферменттерди бөлүп, ашказан соогунун кычкылын арттырат. Керек болсо, сиз 1 литр суу ичсеңиз да бул анын кычкылдыгына таасир этпейт. Суюктук тамакты сиңирүү процессине, ылдамдыгына таасир бербейт. Суюктуктун ашказандагы тамакты ичээге карай жылдырарын азырынча бир дагы изилдөө далилдеген жок. Суу ашказандан коюу тамакка караганда тез кетет, бирок тамакты сиңирүү ылдамдыгына эч кандай таасир бербейт. Ошону менен тамактанган кезде суу ичсе болобу? Эгер тамактанган кезде суу ичсеңиз, анын эч кандай зыяны жок. Тескерисинче, суу кургак тамактарды жакшы сиңирүүгө жардам берет. Бирок тамакты чайнап отурганда же жутпай турганда суу ичүүнүн кереги жок. Алгач керектүү ферменттери бар шилекейди сиңирүү керек. Тамактанган кезде суу ичүүнүн пайдасы да бар. Адам тамагын кое туруп, суу ичкен кезде тамактануу процесси жайлайт. Тактап айтканда, көп тамак жебейт. Суунун температурасы дагы тамак сиңирүүнүн ылдамдыгына таасир бербейт.